Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Тегирмен теле долбоору. Кыргызстандагы сот укуктук системасына көйгөйлөр көп экени айтылып келет. Президенттен баштап өкмөт, жогорку сот жана жада калса партияларга чейин бул тармакты реформалоо убадаларын байма-бай берип турат. Бирок убадаланган реформалар жана аларды ишке ашыруу механизмдери карапайым калктын жашоосуна канчалык таасирин тийгизүүдө? Бул тууралуу ушул берүүдө талкуулайбыз. Конокторубуз Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Соронкулова, Октябрь райондук сотунун судьясы Тиликтеш Бегалиев, Коомдук анализ институтунун директору Айсулуу Айтбаева жана жактоочу Майрамбек Жумабеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Кыргызстанда акыркы жарым жылда адам укуктары боюнча бир жагдайлар бир топ начарлап кеткени айтылып атат. Анын ичинде сот системасына, укук коргоо органдарына наразылыктар айтылууда. Ошол наразылыктардын ичинде бул анализ боюнча жарандык коомдун бул көз карандысыз институттары сөз эркиндиги дегизби же биригүү же чогуу жыйналыш эркиндиктери бир топ басмырлоого учурулуп атканы айтылат. Ушул басмырлоонун же болбосо начарлоонун ичинде эң негизги ролду сот системасына же болбосо укук коргоо системасына көп айтылат да. Сиз ушул пикир менен макулсузбу? Тилектеш мырза. Эми коомдо болуп жаткан нерселерди ушул коомдук уюмдар айтып чыгыш керек да. Эгер ушундай фактылар болуп тайын айтып аткан болсо макул болуш керек. Демек сот системасында көйгөйлөр бар экенин. Ушул биз өзүбүз көрө албасак да, ушу коомдук уюмдар четинен көрүп турушат да. Ошол боюнча айтып аткан сөз болсо, фактылар болсо ал. Клара, сиз буга чейин сот системасында иштеп жүрдүңүз. Анан азыркы учурда деле байкоо салып турасыз. Анан сиз кандай ойлойсуз? Көйгөй сот системасында элеби же? Эми Кубат мырза башында айтпадыңызбы, жалпысынан эле элдин жашоосуна, коомдун жашоосуна кандай таасирин тийгизип атат депчи. Эми бул жерде сот системасы кандай таасирин тийгизмегиле? Сот системасы бул адилеттүүлүктү камсыз кыла турган система да. Ошон үчүн уюшулган. Мамлекетте, коомдо ошон үчүн уюшулган. Азыр өзүңөр байкап атасыңар, ушунчалык баягы бир коомчулук, жалпы эле элибиз акыйкаттыкка, адилеттүүлүккө зар болуп атат да. Демек бул система ойдогудай ошол адилеттүүлүккө болгон муктаждыкты камсыз кылбай атат. Аны баарыбыз эле көрүп турабыз. Анан биз айтып атпайбызбы, сот реформасы болуп атат деп атат. Эми чындап эле мындай байкап көрсөң, сот реформасы сотторго карата бир топ иш кылып атат, мамлекеттин аракети бар. Аны эч нерсе болгон жок деп биз айта албайбыз. Бирок кандай аракет? Сот системасынын бюджети жылдан жылга көбөйүп атат. Азыр мисалы жыл сайын миллиардтан ашык каражат бөлүнүп берип атат да. Соттор жаңы имараттарга кирип иштеп атат. Аларга жабдыктар берилип атат, заманбап жабдыктар берилип атат, коюлуп атат. Соттордун айлыгы көбөйүп атат. Бирок ошол нерсенин баары кандайдыр бир түрдө соттордун гана жыргалчылыгына кетип калып атат да. Жалпысынан баягы ишеним күндөн күнгө элдин сотко болгон ишеними күндөн күнгө төмөн түшүп баратат. Анан биз айтып атпайбызбы, адилеттүүлүк болгон жок. Анан сотторго адилеттүүлүк болгон жок, адилеттүүлүк жок десең алар айтат да, эми сот системасында кандай адилеттүүлүк болмок эле, эки тарап талашып атса, сөзсүз түрдө бирөө жеңилген киши баягы нааразы болуп чыгат дейт да. Жок, андай болбойт. Жеңилген киши дагы чыгып атканда ачык айтпаса дагы адилеттүүлүк болду, адилеттүүлүк орноду деген ички ушундай сезим менен чыгат. Туурабы, Баримбек мырза? Ошондо гана адилеттүүлүк болот да. Анан жалпысынан өзгөчө эми баардык эле чечимдердин баары адилетсиз деп айткандан алысмын. Бирок коомчулуктун назарында турган мындай өтө мындай чуулгандуу процесстер болот атпайбы, саясий процесстер, анын баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Ошол процесстер боюнча элдин назарын бөлгөн процесстер боюнча одон эле көз көрсөтүп эле бузуп коюп атышат да, балчы этип элечи. Анан кийин ошондой процесстерди, элдин баары тиктеп отурган процесстерди укукту бузуп туруп эле адилетсиз чечим чыгарып атса, анан ким ишенет сотко? Кеп ошондо болуп атат да. Бул сиздер эми коомдук анализ институту, Айсулайым, ушул сот системасын, сот система тармагындагы реформаларды мониторинг кылып турасыздар да? Ооба, туура. Кадамдарды. Анан сиздердин оюңуздарда ошол сот системасындагы көйгөйлөргө соттор өздөрү эле күнөөлүүбү?
негизи азыр мыйзамдардын аткарылышы кандай болду? Биз могу сот системанын мындай негизи жалпынан караганда, негизи бизде конституцияда сот деген только конституцияга жана мыйзамдарга баш ийиш керек да. Бирок азыр бизде мисалы 2012-2016 жылдарга салыштырмалуу азыр бизде сот системага, сотторго именно көбүрөөк кысым көрсөтүп атат да бийлик жактанчы. То есть биздин соттор азыр эч кандай мындай независимость жок да, орусча айткандачы. Анан мисалы биз мурунку 2016 жылында конституцияга реформа болгон, то есть изменение кирген, и ошо менен салыштырсак, анан азыркы могу мисалы тартип комиссияны салыштырсак же соттор тандоо кеңешин салыштырсак, негизи эле соттордун жумушун кандай мыйзам иштеп атат, кандай чечимдерди кабыл алып атат деп карасак, азыр баягыдай независимость жок да. Аябай эле азыр көз каранды. Сиздин сөзүңүздөн улам Тилектеш мырзага мен суроо пайда болуп атат, көз карандысы жок, мурункудай эле бийлик тараптан бир кысымдар болуп атат деп атпайсызбы? Анан ошол кысым жөнүндө сиз эми сот системасына иштеген катары айтсаңыз, кандайдыр бир бийлик тараптан сиздер мыйзамдын аткарылышы боюнча кысымдар болуп турабы? Же болбосо кандайдыр бир телефондук укуктар дегендей? Баягы бийлик жактан кандай кысым болду? Бийлик жактан бизге киришкен эч кимдин окугу жок, биринчиден. Мыйзам боюнча? Мыйзам боюнча дагы баягы мамлекет ошо сот түзүм түзгөндөн кийин жанагы мыйзамдарды жазгандан кийин ал өзү ошого жооп бериш керек. Жанагы бирөө киришкенге эч кимдин окугу жок бизге. Ар бир сот турму ачык өтөт. Ага ошо отурган адвокаттар да ачат, баягы жанагы коомдук ачат да. Анан басым болсо баягы мен эми баардык учурларды билбейм да, айта албайм дагы да. Монда ушул басым болуп атат деген сөзүч. Мен өзүмдүн баягы ушул тажрыйбамда эч ким мага басым кылган жок. Анткени мен өзүм каалагандай баягы мыйзамда кандай жазса, ошол мыйзамдын аркасында негизи бизде баягы сот чечими менен мыйзамды жана акыйкатты болуш керек деп коет да. Эгер мыйзам бузулуп калса бизден өйдөкү да инстанция бар, ошол боюнча мен кошула албайм да. Жанагы 2018 жылы президент соттор менен жолуккан туурабы? Жолугуп, анан реформаны ишке ашыралы деп туруп бир топ милдеттер койгон да алдыңыздарга сот системасына. Кандай милдеттер коюлду, кандай ишке ашырып атат ошолор? Азыр ошол сот системасын укук жагынан оңдоо жана эме боюнча реформа жүрүп атпайбы? Ал элдин ошо элге жеңил болуш үчүн, ыңгайлуу болуш үчүн түзүлгөн нерсе да, бул сотко эмес, элге. Жана жаран бизде 5 мыйзам чыкты деп кодекстерде айтып атпайсызбы? Жорук жана мыйзам эме кылмыш менен жорукту бөлүп койду азыр. Баягы тоогурдаган киши соттолуп кетип деген сөздөр болчу эмес беле башында. Азыр болсо баягы анын баары баягы өзүнчө ылдыйкыдар эмеге категорияга түшкөн да. Ал жерге эч кандай соттун кийлигиши жок. Эгер доказательственный база болсо, же болсо ал экөө бири-бири менен элдешип алса, соттун анганда эч кандай мурун мыйзамда болчу. Бул рецидив экен. Мурун кылмышты ушундай кылып жүрүптүр деген биз ошол жоболорду алып кое бере койгонго акыбыз бар болчу да. Азыр жаңы мыйзам боюнча ошол жасап аткан кылмышка гана жооп бериш керек да. Мурунку кылмышына биз карабайбыз. Ошол жакшы сапат ошол да мыйзамда. Майрам мырза, сиз эми практик жактоочу катары айтсаңыз, жанагы жаңы мыйзамдар кирип атпайбы? Азыр Тилектеш мырза да айтып кетти, жаңы кодекстер. Ошолордун аткарылышында бизде ал кабыл алынганда эле бир топ көйгөйлөр менен кабыл алынган да. Анан азыр аткарылышында да көйгөйлөр көп экени айтылып келди жактоочулардан. Жаңы мыйзамдар боюнча айтсак, бул мыйзамдар негизи баягы адвокатуранын же болсо баягы простой адамдарга иштебейт да. Бул только тергөөгө, прокуратурага и сотко. Потому что биз бардык соттордо катышып көрүп атабыз да. Бүт мыйзамдын баары ошол баягы госмашинага деп коелу, ошолорго иштеп атат да. Себеби дегенде, мына соттор азыр карап көрсөңүз, күнүнө 12-13 иш карашат. Алар даже убактысы жок ишти окуганга. Мен билем анычы. Ишти окуганга убактысы жок. Ошо иш качан келип түшкөн деле ошондо баягы адвокаттын, прокурордун эмесинде онан чечим чыгарып атышат да. Убактысы жок булардын. Физически успевать этпейт. Себеби дегенде, тергөөчүлөр
бүт мындай качествосы жок иштерди жиберет да. Эптеп септеп чампалап ишти тигип туруп, анан прокурор кол коет, аны окубай туруп, и сотту груз этет да, баягы соттун баягы кыргызча айтканда мойнуна отуруп алып туруп, анан өкүм чыгар деп кыйнашат да. Анан прокуратурага дагы жаңы эме милдет коюп койду да. То есть бу канча преступность эме кылмыш иштер болду, канчасы өттү иштен деп ошолду прокуратурада өзүлөрүнө ала алышты. То есть милициянын жумушун прокуратура алып алды. Анан сотто кыйнашат келип туруп. А биз ошол жерде отуруп алып айтабыз, болбойт мындай. Эч бир далил жок, соттойсуңар. Кана далил алып келгилечи. А прокурор бизде баягы айтат да, вот кылмыш иштин материалдары менен баланчанын күнөөсү далилденген дейт. А мен айтам, кайсы кылмыш иштин, кайсы баракта, кайсы пунктта, кайсы статьяда, эч бир айтпайт. Жөн эле дежурный фраза да. Ошентип айтып коет да бүттү. Анан сотто суранып отура берет. Өткөзүш керек ишти. В любом случае өткөзүш керек да. Иш келгенден кийин обязательно өткөзүш керек ишти. Өткөзбөсө, начал прокурор жумуштан эртең кетет. Потому что, допустим, генеральныйды алсак, Дарданов деген замы бар. Эгер ал утвердить этсе, бүттү анда. Анда баягы орустар айткандай уже баягы өлдү да. А соттор жок дей албайбы прокурорлорго? Жок дей албайт. Неге? Ошондой. А эмне болот эгерде жок десе? Неден коркот? Соттор эмнеден коркот? Коркот, потому что эртең күнү бизге жазат, прокурор жазат, анан тияк жазат, бул жазат деп. Аны мен сотторго деле айтам, эгерде биз адвокаттар баары чогултуруп жазчу болсок, анда соттор вообще только будет ходить дисциплинарный комиссияда объяснить писать деп. Бул жерде жанагы жаңы кабыл алынган реформаны алкаганда жаңы кабыл алынган мыйзамдар, кодекстер. Бул эми реформанын өзөгү да. Өзөгү ошонун калган реформалар ошого карап жүрүш керек. Анан сиз айтсаңыз, азыр Жактоочу мырза айтып атпайбы? Милиция барбы, тергөөчү барбы, прокуратура барбы, сот барбы, баары эле бир топ болуп калган. Бирин бири карап колдойт. Керек болсо ишти ачып жакшы карабай туруп эле өткөрүп беришет деп. Ошол негизинен туурабы? Сиздин практикаңызда кандай? Эми жана кодекстер реформанын өзөгү деп айткандан мен алысмын. Биз көп учурда ойлойбуз да, жакшы мыйзам жазып койсок эле ошо менен реформа болуп кетет депчи. Ал жакшы мыйзамды жакшы адамдар колдонуш керек. Мыйзамыңар идеаль болуп турган күндө дагы, жомоктогудай болуп турган күндө дагы, аны абийирсиз, сабатсыз адамдар колдонсо болду, мыйзам өлөт. Ошон үчүн ушул реформанын негизги көйгөйү, азыркы күндө чечиле турган негизги көйгөйү бул сот системасындагы, прокуратура системасындагы, жалпы эле укук коргоо системасындагы бул адамдык фактор. Адамдык фактор. Ушул жагынан биз абдан аксалатабыз да. Мына Тилектеш мырза өзү иштеди, сотторду тандоо кеңешинде төрагасы да болуп иштеди. Тандоо жок. Тандоо жок. Буга чейин деле айтып келгенбиз. Тандоо жок, мен өзүм 2 жолу барып байкоо жүргүзүп келдим. Коюлган талаптар, берилип аткан суроолор бирөөсү дагы жараксыз. Анан экинчиден тандап аткан кишилер ким тандап атат? Ким тандап? Жогорку соттун судьясын өмүрү сотто иштебеген, өмүрү адвокат болбогон адамдар отурат. Алар өздөрү эчтеке билбейт. Өздөрү берип аткан суроого алар өздөрү жооп бере албайт. Ошолорго ошо суроону берсеңчи, элементарный суроону берсең деле жооп бере албайт да. Анан ошондой кишилер, мисалы, жогорку соттун судьясын, Конституциялык палатанын судьясын тандап атат. Эми анын баары саясатчылардын кылганы. Анткени башынан эле жарандык коомдон келиш керек болчу. Соттордун өзүнөн калганы жарандык коомдон келиш керек эле да. Эми жарандык коомдон келет деген баягы жарандык коомдо татыктуу адамдар тандалып келиш керек эле да. Бирок тилекке каршы бул жанагы фракциянын башчылары киришет дагы, өздөрүнүн баягы тизмелеринде жүргөн, өздөрүнө кызмат кылган, тегерегинде кошоматчы, ошолордун баарын алып келип туруп, сотторду тандоо кеңешине киргизип коет. Анан дагы бир нерсе бар, эми мына Тилектеш мырза капа болбосун, буну айтып эле келатабыз канча жылдан бери. Тандоо кеңешинин мүчөсү болгон киши кирип атканда мен сотко барбайм, конкурска катышпайм деп келиш керек. Анан булар отурат, 1 жыл, 2 жыл отурат дагы, эртеси эле сот болуп чыга калат. Барбы ошол жерде кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп атат да. Сен ошол жерде 1 жыл отурсаң, соттордун кеңеши болуп, мүчөсү болуп. Анан суранып келген коллегаларыңа макул деп кое берсең, сен башынан келгенде эле даярданып атасың да. Мен бул жерде сотторду тандоого келген жок, мен өзүм сот болуш үчүн келдим деп отурат дагы, ошол саясатты жүргүзөт да. Ошон үчүн ушундай нерселер көп. Сотторду тандоо процессинде абдан мүчөлчүлүктөр көп болуп атат да. Ошол нерселердин баары жоюлмайынча, сотторду тандоого татыктуу адамдар келмейинче, андай адамдар жок эмес, андай адамдар бар. Ошондой адамдар келмейинче реформа алдыга жылбайт. Реформаны
реформа кыла турган адамдар. Менче Тилектеш мырза, Клара айымдын азыр айткан сөзүнүн бир кайсы бир сизге да тиешеси болсо керек. Мен айтып кетейин. Жанагы соттор тандоо кеңешинде отуруп, кийин анан кайра өздөрү сот болуп калды деген. Туура, Клара айымга мен кошулам, ачыгын айтканда. Анткени бул Клара айымдын айтканы мындай болуп баягы ошол мыйзамды колдоно билген киши керек депчи. Анткени действительно бизде баягы сот тандоо кеңешине деле башында ошо юрист деген, даже юрист деген кесиби жок балдар келип иштеген да биздечи. Анткени анда мыйзамда жазылбай калган. Андан кийин кайра мыйзам өзгөрүп, юристтер керек деп, анан жарандык коомдун катышуусу ал жерде милдеттүү түрдө болуш керек да. Бирок критерий ал жерге коюлган эмес. Баарын эле биз баягы эгерде бирөөнү күнөөлөй турган болсок, ал мыйзамга карата биз күнөөлөшүбүз керек. Мыйзам мүнүп турбайбы? Критерий моуну алып келген жоксуңар депчи. Критерий жок болуп атат да жерде мыйзамдачы. Мен деле ошол маселени көтөргөм көп жолу. Могу критерийде ошол мыйзамга киргиле, ушул киши келсин. Анда татыктуу деген киши бар кирип отуруп ошол мыйзам жазсын да. Ана жерде юрист деген кесиби менен мынча жыл иштеген киши болсо, ал бордо отурган бар тең ошондой кесибине, ошондой эмеси менен, баягы стажы менен келген адамдар. Баарын текшерип көрсөңөр болот да, барып туруп. Баарын юридикалык кесиби бар, юридикалык стажы бар. Үчөөнүкү кандидатский бар, юридический. Бирок биз 2010 жылдагы революциядан бери эле кайра бир топ институттарды түзүп алып, соттор тандоо кеңеши, анан тартип комиссиясы дегенде, анан соттор тандап эле келатабыз, бирок сот адилеттигине эч бир таасири жок болуп атат да. Сот адилеттиги өзгөрүп, эл тарабынан бир кандайдыр бир ыраазылык байкалбайт да. Ошо жакташуу айтып атпайбы? Жакташуу туура. Жана биз жаңы мыйзамга өтө албай атабыз да. Соттун иши азыр жаңы мыйзам боюнча же соттош керек, же акташ керек, деңгээлге келиш керек, ошо деңгээлге. Биз артка жибергенге жол жабылган азыр. Өзү прокурор сурап кетмечүмбү? Прокурор өзү сурап кетиш керек. Мурун болсо биз баягы бул жерге мүчүлүштөр бар экен деп артка жиберсек болот эле да. Азыр прокурор өзү сурап кетиш керек. Аны сурабайт прокурор эч качан. Же акташ керек, же ошону соттош керек болот да. Андан тышкары жаңы келген мыйзамда депонирование деген түшүнүк бар да. Көп нерселер ошо депонирование болбой калат. Сотко келгенде бир-эки баягы күбө болуп жүргөн киши келбей калса, аны биз далил катары кабыл ала албайбыз. Тергөө начар болуп атат, действительно тергөө начар болгон чын. Бул киши көргөн үчүн айтып атат. Бул кишинин тажрыйбасы бар да. Эми анын баары жаңы келген закон баягы мыйзамга кичине баягы мүчүлүштөр кетет да. Жаңы келген азыр менди сураганда тергөөчүнүн баары кетип калган экен. Мурунку иштеп жүргөнчү, жаңы мыйзам кирген. Көө кетип калган деп айтышат да. Аз келген баары жаңы балдары. Алар пока көбүнчө действительно бизге деле оор болуп атат. Чоң кылмыш эмес, кичинекей жанагындай жоруктарды караганда бул киши билет кандай оорчулукка. Биз журналисттер деле ар дайым сотко катышып байкоо салабыз да, чагылдырабыз. Анан Жактоочу мырза айткандай эле көп учурда карайбыз. Тергөө менен прокуратура деле, сот деле карап, жакшы карабай туруп эле ошо макул болуп турганын эптеп соттон ары соттоо иштин аракетин кылышат да. Сиздердин байкооңуздарда эмне себептер болушу мүмкүн? Да, бир жолу сурооңузду сот система, соттор, прокуратура ошол кандай тергелгенин сапатын карабай туруп эле өткөрбөй кетет да. Эптеп ошону соттоп, андан ары иштин башка ишке өтүш керек да. Биздин байкаганыбызга караганда прокуратура деле, негизи прокуратура эмес, негизи эле ушул правоохранительный органдар деле, соттор деле негизи кандай иш болбосун, кандай ошол иште доказательственная база болбосун, негизи эле бул дайыма обвинительный уклон менен кетет да. Анан бул аябай аянычтуу, өкүнүчтүү. Бизде негедир билбейм канча жылдан бери ушундай реформа деп келатабыз, бирок эч кандай биздин соттордун ушул чечимдери мындай качествосы эметпей атат да, төмөндөп эле келатат да. Анан бул бир негизи эле бир ушу система болуш керек деп ойлойм, что со стороны правоохранительных органов, сот системалар деле булар эптеп эле бир кишини табып, жанакы орусча айткандай, был бы человек, да статья найдется дегендей, эптеп эле ошол сотко өткөрүп, сотко барганда деле мисалы азыр
Биз мына силер деле журналистсиңер, билесиңер болуш керек. Мисалы Октябрь райондук сотунда жанагы Сыдыман деген блогердин иши болбоду беле. Биз ошол процессти барып мониторинг этели десек, жок деп омбудсмени да киргизбей койду, бизди да киргизбей койду. То есть ишти жабык өткөрүп атат да. Негизи жок. Ооба, Эсенбаев Нурбек деген судья, хотя сот деген эгерде ишти жабык карайм десе атайын постановление чыгаш керек. Андай эч нерсе болгон жок. Ага негиз болуш керек. Көчө мурда күнү эле биз ошол биз көчө мурда күнү эле ошол эле Октябрь райондук сотунда Абдулаев деген атын унутуп атам азыр. Судьянын процессине жанакыл Нурбек Айбашев болуш керек. Коррупция боюнча бир ишке эметтик, арка дагы бизди киргизбей койду да. Ошол бизде негизи мен азыр эмне деп айтайын деген себеп, азыр иштер резонансный иш болгондо иш болбосун, журналисттер, укук коргоочулар баары эле биз мониторинг кылалы десек, жок деп эле бизге эшиктерин жаап коюп атат. А эгерде эшик жабык болгондон кийин биз уже ал нерсе күмөн жаратат да, аякта кандай нерсе болуп атат, кандай материалдын иштери каралып атат, ошол сот акыйкаттык чечим чыгардыбы, эмнеге эгерде судья эч нерседен коркпосо, анда ал эмнеге жабык кылат да? Эгерде баары мыйзамдуу болсо, мындай коркот турган эч нерсе жок да. Аны немеге шылтап атышат да, коронавируска шылтап атышат. Вот Эсенбаев деген эч нерсе деп эметкен жок. Просто келип эле жаап салды. Менимче бул пандемияга байланыштуу эмес болсо керек. Себеби биз байкап келгенибиз 2010дон кийин, бийлик алмашкандан кийин деле бир топ резонанстуу иштер болгон. Алардын көбү ачык болуп келген да. Журналисттер, укук коргоочулар катышып келген. Бирок эмне үчүндүр президенттер алмашкандан кийин, андан кийин 2017-жылы такай эле жабык болуп келатат да. Резонанстуу иштер такай жабык болуп келатат. Бул пандемияга чейинки соттор деле да. Анан сиздер ошонун себептерин билип атасыздарбы, эмне себептен андай болуп атат? Мен могу бир пример айтайын дедим эле, ошо Октябрь районунда 2009-жылы иш каралган да. 2009 иш козголгон. Ошол 11 жыл болду. 2 бала акталган. Иш боюнча 4 бала өтөт да. Бирөө өлгөн. 2 баланы мен Верховныйга чейин барып актаттырдым. А жакында эле ошол Абдулаев 2 баланы кайра соттоп койду. Верховныйдын токтому бар. Аны карабай туруп өзүнчө закон чыгарып койду. Анан шаарга барганда жанагы Воронцова деген катышты. Мен айттым, для Абдулаева говорю, УПК по-другому написан деп айттым да. Как это так, говорю? Если Верховный соттун токтому турат, 2 бала акталып атат, 2 бала акталыш керек. А бирөөсүн 4 жылга осудить этип койду, бирөөсүн болсо из-под стражи отуруп койду деп чыгарып койду. Экөөнө тең жана миллионный эме коюп койду. Иск коюп койду да. Аялга төлөнүсүн деп деге, потерпевший. Кызык иш да вообще. Азыр эми биз Верховныйга даярданып атабыз. Мен Верховныйга барганда айтам. Мына ошол жерде эле тиги ошо Качике Сенканов, ошол эле Токтомонбет, ошолор караган 2 баланы актап атат. А бул 2 баланы булар соттоп коюп атат. Районный сот Верховный соттун токтомун карабайт да. Карабайсыңбы ишти деп атам да. А жанагы соттордун жабык өткөндөр боюнча жабык өткөнгөлөр эте болбойт. Жабык өткөн иш мына ким туура айтып атпайбы? Обязательно токтом чыгарыш керек. Жабык өткөндө обязательно бир мааниси болуш керек да иштин. Эгерде изнасилование детский баягы жаш балдарга карата болсо, ошондо только жабык өтөт. А так бүт процесс ачык өтүш керек. Эл билиш керек. Кандай ошондо сот болот? Жеке жашоосу жөнүндө маалымат. Эмне кездери ошол соттор жабык көп суроого жооп берейин да. Бул жерде жабык ачык деген сөз жок бул жерде. Ал ишти эле ачык эле өтүп атат. Эмне үчүн журналисттер башка бизде мындай катышпай атат. Сот өзү чечим алыш керек. Киргизеби, аны киргизбей койгон. Аны мыйзам жазып койгон. Андан тышкары силер жабык өтүп атат деп биз айтсак, туура эмес болуп калат. Анткени бизге онлайн түрүндө жазылат ал. Диске мына жакташып турат. Кыймыл аракетин баары жазылат ал жерде. Бул киши эмне деп сөйт. Анан ошого качкан журналистке жооп суроо бере албаса жерге. Чагылдырып эле чыгасыңар дечимби? Жок, сот киргизбей коюуга акысы жок. Соттун эч кандай киргизбей коюуга акысы жок. Мындай тартип болуп калды. Сиз жаңылыш айтып атасыз. Жок, мен аягына чыгып алайын да. Бизге онлайн деген коюлган. Бизге диске жазылат. Процесс өтүп атканда. Аны келип алганга укугу бар. Кандай өттү ал? Башынан аягына чейин тараптар. Бул киши азыр субъект катышуучу. Бул киши азыр адвокат да. Бул киши келип туруп, если журналист сураса бергенге акысы бар. А мен барсам береби, мен барып сурасам? Ал жерде ал соттун өзүнө тараптарга берет. Ал бул киши, если бул кишиге сиз бул өзүнүн ою болуп
тараптарга жок бергиси келбесе аны бербейт. Ал өзүнүн иши да. Эмне үчүн журналисттер барса медианы үчүн жабык болуп атат да? Журналисттер силер кирген чагылдырып атпайсыңар, суроо бере албайсыңар да. Киргенде сотко суроо бере албайт. Бирок ошол процесс кандай өтүп атканы онлайн менен чагылдырып диск бизде иште сакталып атат. Биз аны бурмалай албайбыз, бул киши отуруп атат ошол жерде. Онлайн чагылдыруу дегенде мындай кошуп кетейинби? Туура эмес айтып атат да, ачыктык деген принцип бар. Сот сөзсүз түрдө, сот процесси сөзсүз түрдө ачык өтүш керек. Ал принцип болуп турат бүт кодекстерде эле. Аны жаап койгонго, жашырын купуя өткөргөнгө бир дагы соттун акысы жок. Сотко каалаган киши каалаган отурумга кирип отура берет. Журналистпи, баланчасы. Анан журналисттер келип мондай камерага тарталы десе, ошондо уруксат алыш керек. Жөн эле мондай болуп карап, чагылдырып, аны байкап отура берет. Ага эч кандай эч кимге чектөө коюлушу мүмкүн эмес. Мыйзамдын өзүндө негиздери турат. Кайсы негиздерде сот токтому менен жыйын жабык өтөт деген негиздер турат да. Аны сот өзү чечет деген түшүнүк жок. Мен ошону айтып атам да. Мисалы үчүн жанагы санариптештирүү деп атпайбызбы? Сиз айтып атасыз. Анда анын деген ачыктык үчүн тескерисинче тескери таасир этип аткан турбайбы? Мына биз жазып атабыз, силер качканга укмаган жок. Да. Азыр эле сиз айткан журналисттер кирип тартканга сот өз решение. Ал басылманын ишин жабык деп эч ким ал жерде киргизсе баарын киргизди. Ал жерде решение сурады, сот уруксат берген жок чагылдырганга. Ошону айтып атасыз. Анткени ал жерде онлайн тартылып атат, ал сот өзү эсептейт. Ошол достаточно или недостаточно. Ал киргенде ал сот мага эгерде ошого жолтоо болот десе киргизбейт го. Онлайн тартылганда экранга чыгып атты. Коридордогу экранга. Мен азыр бир нерсени кошуп кетет элем ушул жерде. Негизинен биз 2 жолу бардык ошол именно СДМнын процессине. Бизде жөн эле бизде дагы омбудсменде дагы попросили выйти, да, если так мягко говорить. Айла жок чыктык. Жанагы сиз видеозапись дегениңиз, ал биз тартип комиссияны мониторинг кылабыз. Ар бир заседаниясын мониторинг кылабыз. Тартип комиссиясы ошол судьяларга жалобаларды карайт. Ошол жерде биз бир нече жолу көрдүк, жөнөкөй карапайым эле адамдар, ошол процесстин участниктери келип мына мондай сот процесси болгон да, мисалы процесси болгон, ушул жерде судья менен укуктарымды тепселеди, мага кыйкырды же мындай судьянын негизи турумуна мындай дал келбес мамиле кылды, менин укугумду тебеледи. Ушул видеозаписи бизге берип койгула, биз муну доказательство катары эметели көрсөтөлү деп айтат, өтүнүшөт. Бирок ал жерде дисциплинарный тартип комиссиясы айтат, кечирип койгула, бул видеозапистер булар биринчиден судьяларды коргогон үчүн коюлган, орнотулган. Экинчиден биз бере албайбыз, же дагы бир жообу бар. Ал дискте видеозапистер 2 ай сакталат, 2 айдан кийин ал билбейм, ал просто мындай нерселерди түшүнбөйм, ал памяти толуп кетип өзү эле өчүп калат деген. Жанан бизде ошондой маселе суроо койгонбуз да, эгерде ал биз ушу судебная реформа деп атабыз, бул технический оснащениеге канча деген акча кетип атат мисалычы. Анан ошол видео аудио запистер эгерде жөнөкөй адамдардын налогоплательщиктердин укугун защищать этпесе, анда эмне кереги бар да? Элементарно ушул жерде айтылып кетти, участниктерге берилет деп. Жок, андайды биз көргөн эмеспиз, бирок эгерде Генеральная прокуратура же ККНБ ушундай бир госоргандар судьяга представление менен келсе, ал видеозапистер кандайдыр бир себеп менен өчпөй эле сонун берилип калат. Демек, жанагы сотторду коргоо максатында деген, же болбосо санариптештирүү деген, ал деген жөн эле мындай жамынып алган. Просто двойные стандарты болуп атат. Тескерисинче жамынып алып эле ачыктыкка тескери таасирин берет экен да, демек. Просто двойные стандарты болуп атат бул жерде. Биз жаздырып атабыз деп туруп эле журналисттерди медианы киргизбей койсо, же болбосо башка келген кызыгып мониторинг кылган келген жазып электе деле ал киргизбей койгонго укугу бар болчу соттунчу. Ал аны айтпайт эч ким. Биз жаздырып атабыз. Эмне себептен жабык болушу керек? Киргизбей койгонго акыйкатты ачыгын айтып атам. Десеңиз, ошону айтып атат да. Тарткангачы, баягы чагылдырганга азыр деле ошо мурун деле ошондой болчу, билесиз. Анан жана айтып кеттиңиз, онлайн берилип атат. Онлайн кайсы жерден берилип атат? Кайсы жерден көрсөк болот биз? Кирбей туруп процесске. Кылмыш иштери ичинде ал диск сакталат просто. Жок, онлайн деген прямой эфир, түз эфир деген. Жаздырып аткан, таптакыр башка нерсе да. Азыр ар бир процесс өткөндө бизге анын баягы
көз каранды эмес. Ошо жанагы цифровой менен бар. Ал баягы өзүнүн судебный департаменттин өзүнүн баягы башкармасы бар. Бизге биздин сөзүбүздү угуп койбойт ал. Бурмаламак түгүл өчүртүп кой деп да айта албайсың. А жерге акча власть этилди, ошо иштеш керек да. Ал иштеп атат. Мен болгону баягы сот ичиндеги каалаганын сүйлөп, биз укпай калдык деген нерсе эмес. Аны баягы соттун ичинде эмне болуп атканын ошондон деле угуп алса болот деген негизде айтып атам да. Бул жерде биз ала албайбыз, бизге. Бул жерде мыйзамдын жанагы кош стандартты колдонуп атканын айтып атпайбызбы? Аны ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөгөн прокуратура бар да. Прокуратуранын ишмердиги ролу бул жерде кандай болуш керек? Сотторду көзөмөл. Прокуратура деген атайын ушу көзөмөл жасаш керек. Соттордун үстүнөн эгерде алар нарушение кылса сразу фиксировать этиш керек. Допустим, адвокаттар жазып атат, сот мындай кылды, тигиндей кылды. Сотторду көзөмөл кылбайт. Ушундай практика барбы азыр? Иә. Практикада барбы? Кыла десеңиз, аны көзөмөл кылып алса өлдү да соттор. Жок, мыйзамдын аткарылышын. Сотторду көзөмөл кылбайт, прокурор. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кылыш керек, туурабы? Мыйзамдын аткарылышын соттор колдонуп атат да. Сотторго карата прокуратуранын эч кандай надзору жок. Ал алынган. Сиздин суроо мындай башкача өңүттө болсо, жанагы диск жазылып атпайбы? Ошонун судебный департаменти алар мындай көзөмөлдөсө болот, ошол жагын. А соттун ишмердигин эч ким көзөмөлдөбөйт. Ал статус бар өзүнүн соттун. Мыйзамы бар. Анан эми ошончо статус жазып мыйзам кабыл алгандан кийин ал чыгарган чечимди ар бир адамдын өзүнүн жогорку инстанцияга арызданганга укугу бар да. Андан тышкары жана ошо онлайнды кирип койду деп атам да. Эгерде бир жок онлайн, Тилектеш мырза, онлайн жок. Онлайн болсо мына карагачы, канча иштеген жоксуңар? 2 ай иштеген жоксуңар Бишкек шаарынын соттору. Ошол эле учурда Казакстанда 98% иштердин баары онлайн каралды. 98%. Бизде 1% дагы эчтеке, бир дагы процесс болгон жок. Бир дагы процесс болгон жок. Казакстанда соттор иштеди, кадимкидей онлайн иштеди. Жок, мына канча деген каражат келип атат, донордон канча каражат келип атат, санариптештирүү деп. Жок дегенде ошо онлайн трансляция кылып койгонго жарай элек биздин сотторчу. Ошо менен токтоп калдык. Канча деген адамдын укугу бузулду. Мына тергөө токтоду, сот токтоду. Отурат да. СИЗОдо отурушат. Немени отуруп, соттун чечимин күтүп отурган СИЗОдо күнөө түшкөн адамдар отурат да. Алар отурат жөн эле. Эми тергөө кылбасаңар, сот кылбасаңар чыгарып койгула дедик биз. Убактылуу чыгарып койгула. Анысы деле коркунуч бар. Ал жерден инфекция бат эле тарап кетсе жаман болот депчи. Жок, эчтеке кылышкан жок. Канча деген адамдын укугу тебеленип калды. Ошол эле Орусияда мисалы, Орусияны баягы үлгү кылып алып жүрөбүзбү? Аларда дагы онлайн болгон жерде онлайн трансляция болуп өтүп атты. Болбогон жеринде пленум иштеди, жогорку соттун пленуму иштеп, ушундай коронавирус учурунда, эпидемия учурунда, баягы мөөнөттөр боюнча, кандайдыр бир башка иштер боюнча пленум иштеп, сотторго ошондой бир сунуштарды жасап атты. Соттор, сот системасы иштеп атты. Биздин сот системасын просто 2 айга биз өчүрүп койдук, болду, эч ким иштебейт. Ол пандемия бизде эле эмес, дүйнөнүн баарын каптады да. Ошо да бардыгы эле онлайн иштеди. Баарын каптады. 2 ай өзгөчө абалда жашадык. Бизде эле эмес, башка мамлекеттерде да өзгөчө абал болуп атты. Бирок сот системасы иштеп атты. Кларайым айткандай, жанагындай түз эфирлерде көрсөтүп, онлайн көрсөтүп атты да. А бизде 2 ай сот системасы парализованный абалда болду да. Эч кандай сот болгон жок. Бир гана кой таш окуясы боюнча болуп атты, тынымсыз. Бирок калгандары болбой атты. Ал биз бирок санариптештирүү деп туруп миллиарддаган сомдорду салып атабыз. Ал ушунун санариптештирүүнүн биздин кандайдыр бир таасири бир немеси болдубу ушул пандемия учурунда? Айсыл байым. Пайдасы болдубу ошонун? Пайдасын Клара Сыргабековна айтып кеткендей, ооба туура Бишкек шаарындагы болгон соттор иштеген жок. Бирок мен бир кандайдыр бир пайда болду, тергөөчү соттор эле иштеп атты. Мен айта албайм бир пайда болду деп. Бир пайдасын биз көргөн жокпуз. Тилектеш мырзадан сураш керек анычы. Анткени мына 1-Май районуна кирсең, 1-Май райондук сотуна кирсең, илтеген монитор турат. Мониторду карасаң эчтеке жок. Жок. Соттордун иштөө немеси тартибилинип туруш керек да. Эчтеке жок. Анан Свердловский райондук сотуна кирсең, ал жерде деле бирдемелер турат, толуп туратчы. Иштебейт бирөөсү дагы. Эмне болуп атат? Силер ошо пандемия учурунда, карантин учурунда кантип иштедиңиздер? Пандемия учурунда жумушка барып эле отурдук, эми баягы иштерди караган жоксуздар да? СИЗО жабылып калса, биз кандай кылып иштейбиз? Эгер ал чунап келбесе. Бирок өзүңүз айткан онлайн система кандай? Онлайн система СИЗО ичинде жок болсо аны кандай иштетебиз? Бизде мамлекеттин да бизди өзүнүн капчыгыбызга карашыбыз керек да.
Эми биздин возможность жок болсо биз да күчкө салып ошо онлайн болбогондон иште албай адвокаттарга деле убагында пропуск берип булар деле иши калган жок, чынбы? Жактоошулар сиздер деле ошо пандемия карантин учурунда иштей албай калдыңыздар, туурабы? Факс менен барып аттык соттор, когда мероприятие деп коет, жана башкаруу чарасы ошондо келип аттык. Так мен ошо бардык эле социалдык сеттерге жазып атам. Допустим, бизде мындай да, орган, ошол тергөө органдары көбүнчө граждандык ишти уголовный кылып коюшат. Анан ал элди апарып камап коет. Эмне себептен андай болот? Вот ошондой. Анан сот караш керек да. Гражданский правоотношение болду, сот карап туруп кайра делон кетиш керек. Иди гражданский порядке чечиш керек депчи. Жок, андай карабайт. Барбек мырза, ошо мера пресечения боюнча бир нерсени айтып кетсеңиз, мына адвокаттар көп айтып атты да, мера пресеченияга немелерди алып келбей эле, шектүү адамдарды алып келбей эле чечим чыгарып, ошондой нерселер болдубу? Болду, потому что алар мынтип атышат да, сотто. Бизде Верховныйдан указание болгон дейт. Если суроо келсе, бизге айтпайт. Кара узартпайт, өсүлөр эле автоматически узартып коюшат да. Как это так? Законда жазылып турат, обязательным участием прокурора, защитника, самого обвиняемого. Ошонун көзүнчө анан продлевать этиш керек срокты. Көп учурда соттор ушундай нарушение кылышты. Анан андай онлайн режим жасаса болмок да. Эмне үчүн Казакстан биздики жасады? Казакстан жасала, биздики жасай албайт. Хотя бүт мына Торонкул мырза айткандай акча бөлүнгөн. Эмне үчүн жасашпайт? Анан көп учурда соттор жанагы мен айткым келет да, мера пресечения эме деген бар. Денежный залог деген. Мен ушун көп жазам. Денежный залог алып койсо, ал мамлекетке туруп турат. Эгер ал нарушение кылса, ошол дополнительный бюджетке кетет. Соттор ошону ойлошпойт, баарын эле подряд камайт. Тергөө судьялары бул жөн эле баягы названиясы да. Эчким мындай доказательный карабайт. Любой статьяны коюп алып келсе, ошо менен камай берет да булар. Жанагы жаранды кишти көбүнчө кылмыш ишине одар салып ошондой сиздер карайсыздарбы? Ошондой практикалар тергөөнү надзор прокуратура карайт да. Эми сот барып алып бүт эле кишти сиздерге келет да ошол кийин. Бизге башкаруу чарасын карап бер, законность деп келет да. Ал баягы баа бере албайт ал ишке. Тергөөсү дейт. Ал сот эмес, ал сотко өзүнчө өндүрүшкө келгенде биз өндүрүшкө алгандан кийин ага баа берип баштайбыз. Ошондо да баа приговорго чыкканда. Тергөө судьясына ал башкаруу чарасын карап берген алып келет. Ал жерден сен туура кылдың, туура эмес кылганына кызыгыш жок да, биз жокпуз. Ал ошого ал жерге прокуратура өкүлдөрү жооп бериш керек. Третьевич мырза, азыр нагрузкаңар кандай болуп атат? Эми азыр нагрузка көбөйдү да, ошондо канча бир айда болжол менен канча иш карап коюп атасыңар? Эми бир айда мен производствомдо 70 иштен ашык карайм да. Канча жетишесиңер ошогочу? Мына Маринбек мырза айтып атпайбы, нагрузкалар чоң болгондуктан булардын ишинин баары чийкөө болуп атат. Анткени мындай чындап эле иштейм деген соттун деле убакыты жетпейт дагы. Аны күндөп түндөп изилдешиш керек да. Ошо туура эле нерсе ал деле. Анткени эми бул киши катышып жүргөн үчүн айтып атат да аны. Ошон үчүн жана Первомайский район 14 судьяны алып келгенчи, 12 судья алып келгенчи атта. Сиз көрүп атасыз Первомайскийге барып. Эми ал ошол соттор ошондой оорчулук менен иштеп атат азыр. Эми кээ бир райондордо, бул региондордо иш жок экен да. Бир жылда 18 иш карадык дейт, Чаткал районуна өткөндө. Анан эми ал биз бир жарым айда же бир жумада ошол ишти карап коебуз да. Анан эми нагрузка келип атат, ошо оптимизация болуп, азыр соттун санын көбөйткөнгө шаардын ичинде нагрузканы азайтканга иш болуп атат. Буюрса ошо ишке ашып, жаңы ротацияны карап берди деп угуп атабыз сот кеңеши. Ал кишилер келсе жакшы, үмүттө бул кишилер айткан эмени баарын чечсе болот. Айсылайм, ал Адилет клиникасы бар да, юридикалык клиникасы бар. Ал жакын көчө бир анализин чыгарды. Анализде айтылып атат. Укук коргоочуларга карата дагы соттордун өздөрүнүн кандайдыр бир алдын ала бир калыптанган пикирлери бар, ошого жараша мамиле кылышат деп атышат да. Укук коргоочулар менен соттордун же болбосо прокуратуранын же тергөөнүн кандайдыр бир мамилесинде көйгөйлөр барбы?
Эгерде биз укук коргоочу деп сурасаңар, мен айтат элем, негедир ушул соттор укук коргоочу негизи эле могул общественный объединенияларды бир каалабайт сотко келишин, бир грубо говоря, бир душман катары көрүшөт да. Бирок мен айта кетчү нерсем эле, бул жерде биз судебный системага негизи эле биз критика дагы кылабыз. Бул жерде оңдош керек, тигил жери туура эмес экен деп. Мисалы, могул ротация жөнүндө сөз болуп кетти. Бул жерде ооба Совет судейдин эмеси чечими бар, ошо ротация жөнүндө. Бирок биз ошол биздин региондогу судьялар келип арыз берет да Совет судьягечи, мени ушул Бишкекке которгула деп. Ошол жерден карасак, бардык эле судьялар алар эмне деп айтып атат? Менин үй бүлөлүк шарттарыма байланыштуу мени ушул региондон Бишкекке которуп бериңиздер деп атат. Биринчиден, экинчиден биз алардын стажын карасак, стажы аябай эле кичинекей экен да. Мисалы 5 ай болобу, 6 ай болобу, 9 ай болобу. Ошол жерден бизде бир суроо жаралып атат да, бир ушул түшүнүп атам азыр ротация эми күчүнө кирип атат. Бирок ушул судьялар кайсыл сотко барбайын, мен судья болуп кетейин, анан Бишкекке шаарга которулуп алам деген суроо, ушундай ою жокпу деген суроо болуп атат да. Анткени отбордон өткөндө биз сотторду тандоо кеңешин дагы мониторинг кылабыз. Ал жерден бүт претенденттердин баары эле айтат, мен соттук системага өзүмдүн салымымды кошуп кетким келет, мен акыйкаттуулукту көтөргүм келет. Мен каяка жибербесеңер, мен Баткенге бараткандан кийин мен ошол жакта иштейм, мен баарына чыдайм, менин бүт шарттарым баары анан качышат анан. Анан ошентип эле илинип алышат, указ чыгат, указ чыккандан кийин эле бир жылга жетпей эле ошол эле жаш тажрыйбаны эме алып аткан судьялар, алар ушу Бишкекке келгенге умтулушат да. Бирок эгерде мындай ойлоп көрсөк, региондордо мен лично ойлойм, там опыт алганга возможность көбүрөөк болуш керек. Анткени аякта нагрузка азыраак, ошо ишти бир башынан аягына чейин окуп, билип, мыйзамдардын баарын окуп, анан ак үйдөн басым жок. Резонанстын иштер жок. Анан иштерди төмөн качествосын көтөрсө болот да. Бирок эмнегедир судьялар ушул эмес менен пользуются этим правом ротации. Комфортко көбүрөөк ташат. Бирок отбор тандоону ойлоп атканда таптакыр башкача. Каларайм, бул бизде тынчтык чогулуулар бар да, митингдер болот. Анан ага негизинен мыйзам боюнча деле, анан бийлик органдары эле эч кандай мындай өзгөчө деле каршылык кылбагандай да. Бирок кээ бир учурларда ошолордун уюштуруучуларына тергөө органдары же болбосо тергөө органдары, коргоо органдары тарабынан кандайдыр бир куугунтуктар болгондой. Эми аны айтып отуруп чарчадык, чынындачы, аны айтып отуруп чарчадык. Анын таржымалын айтып коеюн, биз 10-жылы ошол беренени бир өзгөчө берене кылып конституцияга киргизгенбиз. Анткени 2010-жылга чейин сөзсүз түрдө уруксат сураш керек болчу да, бийликтенчи. Биз баланча күнү митинг өткөргөн атабыз. Эки система бар, уруксат берүүчү система жана маалымат берүүчү система деп коет да. Маалымат берүүчү системада уруксат сурабайсың, бирок сөзсүз түрдө маалымат берип коюшуң керек да. Мен баланча күнү митинг уюштурган атам, же пикет уюштурган атам депчи, биз ошо экөөнү тең алып салганбыз. Каалаган жериңерде, каалаган убакытта, каалагандай чогулуу бергиле, эң негизгиси максатыңар тынч болуш керек депчи. Тынч болуш керек. Болду. Анан баягы мыйзамда көрсөтүлгөн, мыйзамда тыюу салынган аракеттер бар, ошол аракеттер болбосун деп. Анан эми ага карабастан эле ошо мыйзамды оңдоп атышат. Мыйзамда бир лазейка бар. Ошол мыйзамга таянып эле анан улам эле мэрия же болбосо райондук акиматтар берип атпайбы сотко? Өзгөчө 1-май райондук сотуна берип атат. 1-май райондук соту чыгарып атат. Баланча күндүн баланча күнгө чейин баланча жерде митинг өткөрүүгө тыюу салынган депчи. Негизи жок. Эч кандай негизи жок. Ушул нерсени биз айтып эле атабыз. Биз атайын ушундай кылып киргизгенбиз. Ушул жагынан эркиндик бардыгына депчи. Эң негизгиси максатыңар тынч болуш керек деп. Анан баягы маалымат берип койгон туура да. Маалымат бергиле деп деле конституция айткан жок. Бирок маалымат берип койгон туура. Маалымат берген кандай максат менен? Силер баягы ички иштер немесинен органдарынан силердин эмеңер келип бизге тынчсыздыкты камсыз кылып берсин деген мааниде маалымат берилет да.
Анан эми ошону биз бир жетишкендик кылып киргизгенбиз да, бир дагы конституцияда ушундай эркиндик берилген эмес, тынч жыйындар боюнчачы. Биздин конституцияда гана бар. Бирок ага карабастан чектөөлөр коюлуп атат, ал чектөөлөрдүн баары мыйзамсыз. Анан эми кайсыл бийлик болбосун, ал сөзсүз түрдө өзгөчө бизде эми бул коркунуч да, эл чогула калса эле бул бир чоң коркунуч да. Өзүңөр деле көрүп атпайсыңарбы, мына 2005, 2010 деген окуялар башыбыздан өтпөдүбү. Ошондуктан булар мындай элди кармап турганга аракет кылат, бирок ал аракеттердин баары мыйзамсыз. Бул мыйзам негизи жактоочулардын деле көз карандысыздыгына косалганга же болбосо аларга басым кылганга уруксат бербейт да. Бирок айрым учурларда ошо жактоочуларга тергөө органдары тарабынан кысым басым болуп атканы, аларды сурактарга чакырып атканы белгилүү. Ал андай болбой суракка чакырган, потому что законда көрүлгөн ошо адвокатура, адвокат деятельность деген бар да, аякта эч бир орган адвокатты чакырып сурак кылганга укугу жок. Однако бизде кээ бир последний убакыттарда ушундай болуп кетти, адвокатты акча алды деп өзүнүн клиенттин акчаны алса ошондо камап, анан биз 80дей киши чогулуп ошо Октябрьский жанагы Нурлан Эсенбаев жатты. Биз шаардан барып тиги баланы ошо чыгарып кетти, жаш бала. Өзүнүн клиентинин акчасын алыптыр, анан тергөөчүгө бер деп айтам деп якобы да. Тергөөчүгө көрсөт, ошол сен акчаны бермексиң деп. Ошону айтсаң сени кое беребиз деп. Анан туура эмес да. Это ГКМ булар жасаган да. Эми ГКМдарды карап отурсаң иштери аман эле болсун буларчы. Эптеп септеп эле баягы булар билет, что любой сотко, райондун сотко иш барса алар иши өтөт. 100%. Кечээ келген тергөөчү лейтенант ошол ГКМдагы ал 200% айтып, менин ишим өтөт дейт. Потому что прокурор колдойт, анан сотко барып, сотто давить этишет, өткөзгүлө деп. Өткөзөт анан соттор. Соттор баарынан көз каранды экен да. Прокурор көз каранды, ГКМдан көз каранды, АГИ-дөн көз каранды. Анан мен көп сотторго айттым да, ошо райондук сотторго. Район сотторду мен ойлойм да, что биз адвокаттар эле жардам берип оңдой алабыз себеби дегенде, иш келгенде көп кемчиликтер менен келет да. Ошол жерден биз сотко айтышыбыз керек. Предварительный слушание, ошол жерден айтышыбыз керек. Мына могу жерде кемчиликтер көп. Момундай, кайра кетирсин. Канчалык ишти сот кетирсин азат. Ошончолук тергөөчүлөр оңоло баштайт. Частное определение деп коет. Тергөөчүнүн үстүнөн чыгарыш керек да. Некачественный ишти жиберип атпай. А соттор кетирбейт көбүнчөсүн. Частное определение чыгарбайт. Тергөөчүлөр көнүп алган ошогочу. Хоть районду коло, хоть городду коло, хоть тиги МВДны коло баары көнүп алган. Биздин ишибиз өтөт обязательно депчи. Ушундай каршылык көрсөтө аласызбы? Прокурорлор менен жактоочуларда ушундай эмелер көп, наразылыктар көп болуп атпайбы ушундай? Мыйзамда ачык айтты да, предварительное слушание депчи. Ошо предварительное слушание 3 күнгө берилет да. 3 күн ичинде ходатайство түшүш керек соткочу, иш келип түшкөндөчү. Анан биз ошондо караганга биз укугубуз бар да. Анан көп нерселер бар, баягы ичинде жетишпестиктер болуп калат действительночу. Аны баягы артка жибериш керек сот. Ошондо эле 3 эле эме талап коюлган да. Айыптоо актысы туура эмес түзүлүп калса, же өздүгү аныкталбай калса, ошондой маанидегичи. Аны обязательно жасайт ал баягы тергөөчү, биринчи күндө келген тергөөчү. Кээ бир тергөөчүлөр баягы оорчулук болуп, жана срогуна кыйналып кетип эле жетишпей калбаса, жасайт. Ошол убакта жана предварительный слушанияга келе албай калып атат да, биздики ошол кичине жетишпестик ошол болуп атат. Адвокаттар тарабынан да туура же туура эместигин сиздер карашыңыздар керек ошондо? Ошо биз карап туруп жиберебиз да. Кайра прокуратурагачы. Основной ошо айыптоо актысына басым коет прокурорлорчу. Айыптоо актысы туурасы жазылыптыр. Анын иштин тиягын карасаң, баягы иш болуп атканда. Бизге ошондо бир 5 күн берилет да. 5 күндүн ичинде успеть десең жиберишиң керек. Ал үчүн ар бир акты ачып карап чыгыш керек. Анан биз ишти карап атканда чыгат, бул киши билет. Анан бул барак туура эмес жазылып калыптыр, анан тиги барак. Ошол соттук процессте тергөөнүн эле позициясы эмес, жактоочунун деле позициясы бар. Алар өздөрүнүн далилин келтирип атпайбы? Анан биз уже кабыл алып алгандай биз артка жиберген укугубуз жок. Азыр мурункудай болуп. Прокурор өз сурап кетиш керек. Бул жерге туура эмес болуп калыптыр, алып кетип кайра оңдоп келели деп. Бул киши көрөт, бирөө да сурабайт, билесизби? Жок, эми тергөө сапатсыз болгондон кийин акталыш керек да. Анан предварительный деген мен ошо канча иштеп атам, предварительный бир ишти карадым. Ошо өтүнүш түшүп, предварительный иштебей атат дейсиз. Если предварительный бул киши айткандай иштеп келсе, ал көп эле жакшылыгын берет. Бирок ал сөзсүз иштей турган эмеси стадиясы. Иштей турган ал мыйзамга киргизилген.
предварительное слушание болбой атпайбы, ал кадаташтоо жок. Мен өз алдымча адвокатка чалып же болбосо дагы анда чыгарып аткан өкүмдөрүңөрдүн баары мыйзамсыз болуп атпайбы анда? Жок, предварительное слушание деп жазылып турат. Эгер кадатайса түшсө этаптары да ошо. Өтүнүш түшсө деп, билесиз да? Өтүнүш түшпөсө биз антип предварительный кыла албайбыз да. Өтүнүш тергөөдөн же жок, адвокаттар түшөт албетте. Анан жактоочулардын көбү түшпөй калат. Эми баягы биз мен айтып атпаймынбы, бир 2 иш болду ошондой. Ал ошол чечилип кетти, жакшы жагдайдачы. Мен бир суроо берейин деп атам да, сиз сотко келгенден бери канча иш карап койдуңуз? 1 жыл болуп калды келгениңизге? Меники бир 500 иш карадым. 500 иш карасаңыз, алардын ичинен канча пайызы канчасын актадыңыз? Азыркы убакка чейин актоо боюнча чечим чыга элек. Бир да 500 иштен. Бир ишти чыгардым актоого. Ал жерде эч кандай, эч бир таяна турган же аны айыптай турган эчтекеси жок болгондуктан мен чыгардым. Сиздердин анализиңиздерде барбы ошондой статистика барбы? Канчасы актоого кетип, канчасы мына айыптоого сот өкүм менен кетет? Негизи ушул Кыргыз Республикасынын бүт соттордун судебный актылары жок, бирок мурунку уголовный кодексте 97-жылкы кодексте 299 беренедеги 292 прим 2 деген берене бар болчу. Ал жана орусча айтканда распространение экстремистских материалов деген. Ошондо биз прокуратурадан статистиканы сураганбыз. Именно ошол берене менен жок болчу. 4% акталат. Жана актоо боюнча айтып кетем, ал жана актоодо эмес ал. Мен приквалифицировать этип, баягы жоруктарга түшүрүп, билесиз да, ошо көбүнчө жоруктар кылмышка кирип кетип атышпайбы. Ошо боюнча кыскартылды да. Актоо боюнча жок. Акталган жок. Көрдүңөрбү, мына 500 иштен. Бул жерде биз айтып атабыз, тергөө сапатсыз болуп атат депчи, бирок тергөө сапатсыз болгондон кийин акталыш керек да. Эми кандай болбосун? Кандай болбосун акталыш керек. Анткени анын күнөөсү далилдениш керек да. Аны тергөө далилдейт да. Анан эгерде тергөө сапатсыз болуп атса, анан сот ошого баягы күнөөм саноо болуп атса, мына далилденгенби, далилденген жокпу деген маселе туруш керек да, акталыш керек. Анан сапатсыз тергөөдө бизде актоолор жок да. Бул жерде биринчи инстанция өкүм чыгарса, андан кийинки экинчи, анан жогорку инстанциялар бар да. Эгер алар тараптан акталып келгенде, ошо биринчи инстанциялардын кандай бир жоопкерчилиги болобу? Эми ага ошол отменяемость деген бар да. Кирип калат дагы. Ал отменяемость эсепке кирген, ал сотко ал туура эмес иш болот. Сотко карата. Ал сот баягы мыйзамдык жоопкерчилик барбы? Ал мындай да, сот деген өкүм чыгаргандан кийин ал ошо мен ушул мыйзам жагында жооп берип калам деп коркпой чыгарыш керек да. Өкүмүнө жооп берип. Эгер ал ажактан бузулуп калса, ал такыр баягы мыйзамдын кесип кетип чыгарса, анда прокуратура органдары анда жазып чыгат, ал представление берет да. Эгерде жанагындай мүчөчүлүктөр кетсе, аны кандай кылып жооп бериш керек? Ал өкүм чыгаргандан коркуп отуруш керек бе сот? Сотторго карата андай жоопкерчилик болушу мүмкүн дагы эмес. Анткени соттор ошондой бир түшүнүк бар да, соттордун укугу бар. Кандайдыр бир жок, иммунитетке эмес, ката кетиргенге. Анткени ошол катаны оңдош үчүн турат да инстанциялар. Ошол катаны оңдош үчүн жанагы инстанциялар турат да, соттордун катасын оңдош үчүн. Бирок бул жерде ката деген түшүнүк сот билбей калып, өзүнүн ошо мындай кандай десем максаты болбош керек да, мыйзам бузам деген ошондой бир түздөн түз ой болбош керек. Билбей калышы мүмкүн, жаңылып калышы мүмкүн. Ошо жаңылып калууга соттун укугу бар. Биздин соттор көрүп туруп эле, баарын билип туруп эле, туурабы? Көрүп туруп эле одоно мыйзамды бузуп коюп атышат да. Өзүнүн пайдасына, бийликтин пайдасына. Эми аны баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Канча деген иштер өттү, канча деген иштерди байкадык. Айсулуу деле билет. Көрүп туруп эле, билбей турса бир жөн, билбей турса же билбей жаңылып атса бир жөн. Бирок билип туруп ошону атайын кылып атат да. Бул жерде ал кылмыш. Ал үчүн соттор сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылат. Кылмыш жаза кодексинде ошондой берене көрсөтүлгөн. Мыйзамсыз чечим чыгарган үчүн деген. Ал неме берене боюнча азыр бир топ соттор жоопкерчиликке тартылып атат. Былтыркы эле 8 сот кетти, жанагы бир иш боюнча Свердлов райондук сотунан, 8 сот, Бишкек райондук сотунан, Бишкек шаардык сотунан, жогорку соттон 2ден болуп, ошо менен бир иш боюнча 8 сот соттолуп атат. Азыр билбейм, айсулуулар аны байкоо жүргүзүп атабы, жокпу. Бирок бул жерде бир нерсе бар да, биз дагы бир изилдөө жүргүзүп,
ошентип жылына бир эң эле аз дегенде бир 4-5 соттолот экен ар кандай себептер менен. Коррупциялык кылмыш, ошол жана мыйзамсыз өкүм чыгарган үчүн депчи. Анан ГСМге биз суроо талап жибердик. Ошентип жазасын өтүп аткан мурун сот болуп иштеген адамдар барбы десек, ГСМ бизге жооп берди, бир дагы андай киши жок деп. Демек, өткөндө Арпачиев боюнча маселе көтөрүлүп атпады. Бул кандайча 2 жыл мурун соттолуп кеткен киши эркиндикте жүрөт, 14 жылга соттолсо депчи. Прокурор, сот, тергөөчү иш кылса ошол системада иштелип жазалган адамдар ар кандай айла менен жазаны аягына чейин мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте өтпөйт. Ар кандай жолдору бар, кутулуп кетет, болду. Жаса жок. Ошондой чечимдерден улам бюджет же болбосо жарандар кандайдыр бир материалдык зыян тартышы мүмкүн да? Конечно. Ошол кандай болот? Ким тартышы? СИЗОнун бухгалтерине да айткам да. Мен айтып атам, бир күндүк содержание ушу бюджетке канча обойдется, там где-то 250 сом дейт. Ана кроме 250 сомдон конвой алып кетет. Бир жыл монтип ары бери ташыйт да. Канча бюджетке ущерб келтирип атат соттор. А мен жана айтып атпайм эмне үчүн? Ошол эле жанагы денежный залог дегенди алып койсо, ал эч жака качпайт, кыргыздын жарана. Прокурор менен сот айтып атат, качып кетет деп. Бир кыргыз качып кетпейт. Качып кеткен единственный мына Шадиев акчасы бар, ошол качып кетти. А так мындай байкуш жарандар кача албайт эч жака. Залог алып койгон, тура бер. Эгерде нарушение кылса кичинекей, сотко келбей же кыймылдабыз, сразу доход бюджетке кетет. Опять пополнение бюджета болуп атпайбы? Дополнительный источник. Соттор, прокуратура ошол бюджеттен алат акчаны. Ана камап коюп тияка бюджетке ущерб келтирип атат. Биринчиден, экинчиден семьясына. Ата-энеси байкуштар сумкаларын момуп көтөрүп алып, мешоктоп алып барат ошо СИЗОго тамак жесин деп. Көрдүңүзбү? Кандай ущерб келтирип атабыз? Шадиевди айтып калдыңыз да. Кээ бир учурда ушу миллиондор боюнча айыпталып аткан адамдар аз гана сумма менен кутулуп кетип атат да. Анан чыгып алып кетип калды. Ушул эле учурда сиз кандай ойлойсуз? Жанагы миллиондогон сомдор шектелип аткан да. Ошондой жарандар кандайдыр бир 1000 сом, 10 миң, 20 миң сом менен чыгып кетип аткан. Ошондой эле жазадан кутулуп кетип аткандар бар да. Эми андай фактыны ачыгын айтканда миллион урдуп алып бир 10 миң сом чыгып кеткен кишини көрө элекмин да, чын айтайын. Эми бул элдин ичинде эле сөз. Бул юристтер деле отурат, андай болушу мүмкүн эмес. 10 миң сом берип миллион жоголуп чыгып кетет деген. Эми ал мыйзам жазылган нерсе да, бул жерде адвокаттар да отурат. Жанатан бери мына айыпкер жагын колдоп атабыз да. Айыпкер буну ошол өңүттө келгенде жанатан баштап ошо айыпкер жагын жактап келдик да. Эми баягы коррупция жакка келгенде эле биз тияка качып бердик да, жабырлануучу жагын. Ошон үчүн сотко ошол эки жактан бирдей караш керек да. Биз жана айтып атпайбызбы? Резонанс болду бир иш. Алмаматов деген мырза боюнча бир топ резонанс болду. Айыпталып, кадимкидей мөөнөтүн өтүп аткан киши анан бир күн туруп эле кокусунан эле соттор тарабынан чыгарып ийди. Чыгарылган жок да, баягы ал жерде мыйзамда альтернативный деп жазылып туруп атпайбы? Негизи соттун ишмердигинде жеңилдетүүчү жагдайды караш керек деп жазылып турган да. Жерде бир жагы баягы эмеси жаза бериш керек, бир жагы штраф төлөш керек деп турса, кайсыга жеңил болот адамга? Мен ушул жерден кошуп кетет элем. Ошол жагына өттү да, калас. Ошол Алмаматов боюнча биз дисциплинарный комиссияга жалоба жазганбыз. Мен бул ишти жакшы эле билем деп айта алам. Биз бул ишти 21 ноябрда 19-жылы жалоба бергенбиз тартип комиссиясына. Ал эми прокуратурадан негедир аябай кеч реакция болду. Прокуратура январдын 28-inde болуш керек, жанагы Совет безопасности болгон болуш керек. Ошол президент ошол Алмаматовду бир мисал катары көтөргөндөн кийин эле прокуратура реакция кылды да. Бул иш эмне болот? Бул киши деген там было получение взятки и вымогательство взятки деген бир беренесинде 17 эпизод, бирөөсүндө 22 болуш керек, азыр калп айтпайын силерге. Ошол жерде биринчи инстанция деген тоже Октябрьдык райондук сотунда каралган, аякта 12,5 жылга кесет. 12,5 жылга кесет. Ал Бишкек шаардык сотуна барганда Момуналиев, Кожомбердиев 3-чү судьянын фамилиясына сунуп атам. Алар деген 326-чы жанагы вымогательство взятки жаңы кодекстеги
кодексти колдонду, то есть обвинение 326 кодекс, жаңы кодекс менен келгенде, уголовный кодекс менен. Алар болсо переквалифицировали в сторону смягчения 312 статьяга. Алар судьялар эмне дешти дисциплинарный комиссияга келгенде. Биз смягчение кылдык деди да. Бирок смягчение бул жерде эч кандай болгон эмес. Закон ооба ал смягчение жака иштейт, бирок бул жерде ал болгон эмес. Анткени переквалификация 313 беренеде алда экен альтернативный наказание бар экен, штраф же лишение свободы 10-15 жылга чейин депчи. Бул квалификация деген ошол именно лишение свободы менен эсептелет да. Ошондо просто могул 326 статьяда штраф деген болбой калды. Булар получается, они наоборот закон нарушили, в сторону отягчения переквалификация кылып салышты да, анткени аякта 10-15 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу деген альтернативное наказание болчу. Анан штраф, по-моему, 330 миллионго чыкты. Киши СИЗОдон чыкты дагы, штрафын төлөдү дагы, бүттү азыр жок. Жогорку сотко барганда, жогорку сот биринчи соттун инстанциясынын күчүндө калтырды. Сиздердин байкооңуздарда кандай ушул сот, укук коргоо көзөмөл органдарына ишеним динамикасы кандай болот азыр? Кандай дедиңиз? Сотторго, тергөө органдарына ишеним, элдин ишеними кандай болот? Бул жерде ишеним мен ойлойм төмөндөп эле келатат. Анткени биз канча деген наразычылык, бизде общественный приемная бар, күнүгө канча деген адамдар келет, канча деген наразычылыкты угабыз. Бул жерде жанагы жаңы кабыл алынган кодекстердин дагы противоречия болуп атат да. Противоречия болуп атат. Биздин органдар, прокуратура, следственный органдар ошол менен кандай иштеш керек экенин азыр билбей атат да. Ошонун баары бүт ишенимдин баарын төмөндөтүп эле атат. Эми ошо жыйынтыктоо болсун, ол бизде азыр өлкөдө кийинки кездери ушул адам укуктары боюнча, эркиндиктер боюнча төмөндө болуп атат дейт да. Артка кетүү болуп атат деп. Бир катар мыйзамдык демилгелер дагы ошо адамдардын конституциялык же болбосо фундаменталдык укуктарын чектеген мыйзамдар кабыл алынды деп атат. Сиз ушуну менен макулсузбу? Биз же болбосо бир элдерди жөн эле аны жазып деле атпайсызбы, өзгөчө мына акыркы күндөрү парламент кутурган принтерге эле айланып кетти. Уламдан улам эле бул өздөрүнүн ошондой бир тажрыйбасында бар да, каникулга чыгарда эле бир күндө пачкалап эле мыйзамдарды өткөрө беришет. Анан баягы лобби деп коебуз да, көп учурда баягы өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөндөр ушул учурга даярдап турат да, талкуусуз бат-бат өтүп кетсин деп. Анын ичинде мына ГКНБ демилгелеген, өкмөт аркылуу демилгелеп атат, өзгөчө жанагы террористтик, экстремисттик аракетке каршы багытталган дагы мыйзамдар бар. Ал жерде дагы талкуулай турган көйгөйлөр бар да, талкуулап мындай ойлонуп, мындай эле бир эле неметип кое турган маселе эмес, киргизип эле бир күндө эле чечип кое турган маселе эмес да. Тилекке каршы ошондой мыйзамдар көп болуп атат. Биз баягы такай көзөмөл жүргүзүп турган уюмдар, жарандык активисттер биз жетишпей атабыз. Көзөмөл кылгангачы. Булардын ишмердүүлүгүнө биз көзөмөл кылганга жетишпей атабыз, чынын айтканда. Эми канчасы кабыл алынып атат, анан кабыл алынып бүткөндөн кийин анан кийин билинет, иштеп баштаганда билинет да, ушундай мыйзам кабыл алышкан турбайбы? Качан десең, июнь айында. Июндүн акыркы күнүндө, эми байкап турсуңар, мына акыркы күнү болот го, 29-30 болобу. Ошондо анан кийин байкап турсаңар, эгер ошондой добуш бере турган күнгө келе турган болсо, бир күндө канча мыйзам өтөт. Ушундай бир чоң неме бар, маселе бар. Чоң рахмат. Келип катышып бергениңиз үчүн силерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы сот укуктук системасындагы реформалар тууралуу кеп кылдык. Бизде конокто Октябрь райондук сотунун судьясы Тилектеш Бегалиев, Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова, коомдук анализ институтунун директору Айсулуу Айтпаева жана жактоочу Майрамбек Жумабеков болду. Саламатта калыңыздар.